Саламатсыздарбы? Бүгүн мен сиздерге Кыргызстандан Японияга кайсыл жумуш визалары менен Японияга ишке келе аласыздар, ошол боюнча айтып берем. Эң алгач эле бул студент болсоңуздар, internship деген программа менен, практика программасы менен келсеңиздер болот. Экинчиси болсо бул Кыргызстандын университеттерин аяктаган болсоңуздар, өзүңүздөрдүн дипломуңуздар бар боло турган болсо, ошол менен келсеңиздер дагы болот. Өзүңүздөрдүн специңиздер менен гана алышат. Өзүңүздөр кайсыл жактын окуусун бүтсөңүздөр, ошол жактын специнде менен гана жумушка кире аласыздар. Ал визаны алыш үчүн Гижинкоку деген виза. Ал визаны алыш үчүн сиздер жапон тилиңиздер N2, N1 уровеньде болуш керек. Жок дегенде N3 алышыңыздар керек. N3 деген бул ортончу деңгээл, түшүнө турган, күнүмдүк сүйлөшүүнү түшүнө турган деңгээлдеги уровень болуп эсептелинет. Андан кийин азыркы жаңы чыгып аткан Японияга жумуш күчү жетишпегендиктен Япониянын өлкөсү жаңы жумуш визасын чыгарган. Ал виза болсо Токутей Гино деп аталат. Бул спец рабочая виза. Бул Токутей визасында сиздер ар тармакта иштесеңиздер болот. Азыр деген 14-төн 16-га чейин тармактар бар. Ал тармактардын өзүнүн тесттерин тапшырышыңыздар керек. Эң керек нерселердин бири жапон тили деңгээли башталгыч уровеньдеги N4 уровеньде болуш керек. Ошол экөөнү алганыңыздардан кийин сиздер Япониядагы компаниялар менен сүйлөшүп, собеседованиядан өтсөңүздөр гана сиздерге виза чыгып, анан жумушка келе аласыздар. Спец рабочая визанын өзгөчөлүгү Кыргызстанда дипломуңуздар жок болсо дагы сиздер Японияда иштей аласыздар. Бирок өткөндөн кийин кайсыл жак менен барам? Макул, ошол документтерди алдык, ошол тесттерди окудук, ошол жапон тилин биле алдык. Кантип келе алам дей турган болсоңуздар, сиздер деген ортодогу компания керек болот. Японияга виза алыш үчүн өзүңүздөр гана билип туруп подавать эте албайсыздар. Японияга виза, жумуш визасына компаниялар, ортодогу компаниялар керек болот. Анткени деген жумуш визасын япондор өздөрү гана сиздерге ишенип бере алышпайт. Башка компаниялар, бул жактагы компания менен Кыргызстандагы компаниялардын ортосундагы договордун аркасында гана сиздер Японияга келе аласыздар деген түшүнүктү эстен чыгарбашыңыздар керек деп ойлойм. Антпесе сиздер деген бул жака жумушка келе албайсыздар. Канчалык сиздерде жапон тилиңиздер бар болбойн, дипломуңуздар бар болбойн, ортодогу компанияларда жумушка алуучу компаниялар менен байланышы жок боло турган болсо сиздер келе албайсыздар. Анан виза чыкпай калгандыгы дагы, эгер сизде жапон тилиңиздер жакшы болбой калса, же болбосо сиздер кайрылган компаниялардын документтери туура келбей кала турган болсо, сиздерге виза да чыкпай калышы мүмкүн. Ошондой жумушка тапшырардын алдында дагы кайсыл жака тапшырып жатасыздар, ошону кошо караңыздар деп айтмакчымын. Жумушка келүү үчүн ушул азыркы 3 тармак менен келсеңиздер болот. Жана эгер Токутей Гино боюнча дагы башка Япониянын жумуштар боюнча билгиңиздер келсе, мен өзүмдүн аккаунтумда дагы тереңирээк окуп чыксаңыздар болот. Ичинде мен көп бөлүшкөм. Эгер сиздер жакшы билип, жапон тилиңиздерди жакшырткандан кийин болсо, шанстарды азыр аябай көп шанс бар Кыргызстандан бул жака келе турган компаниялар дагы көп. 8 жыл мурун андай эмес болчу. Ошондуктан өзүңүздөр аракет кылышыңыздар керек деп ойлойм. Эгер ким келгиси келип жатса. Ошо. Жане.